Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде чабыт көрсөтүүсү, аны мен Марат Төлөмүш уулу алып барам. Бүгүн биз сөз кыла турчу тема атайын кызматтын азыркы абалы кандай. Студиябыздын коноктору генерал-майор Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов жана Коопсуздук кызматынын ветерандарынын коомдук уюмунун төрагасы Шамшыбек Медетбеков. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Мына өткөн жумада Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин дарегине абдан көптөгөн сындар айтылып, ал жогорку кеңеште талкуулуп, көпчүлүктүн көңүл чордонунда болду. Анан сиздер мурдатан ушул кызматта комитетте эмгектенип келаткан генерал-майордукка чейин жеткен адам катары атайын кызматтын азыркы абалына кандай баа берет элеңиздер? Эми азыркы абалын ичинен кандай экенин биз, конечно, биле албайбыз аны. Биз азыр иштеп аткан кызматкер болбогондуктанчы. Бирок сыртында коомдун арасында жүргөн адам катары, мурда ал жерде иштеп кеткен кызматкерлер катары өзүбүздүн сырттан көрүнүш жөнүндө айтсак болот. Мен бул жөнүндө көп жолу айттым, көп жолу журналисттер сураган суроолоруна жооп берип аттым. Эми ачыгын бул кесипкөй адамдар эмес, жөнөкөй бүт эл билип калды окшойт. Азыркы биздин коопсуздук кызматы кандай экен. Мен акыйкат үчүн айтып коюшум керек. Биздин коопсуздук кызматында абдан даярдыгы күчтүү, билими өтө жогору болгон, тажрыйбасы абдан мыкты болгон кызматкерлер көп. Мен алар менен иштешип көргөм. Көптөрү азыр пенсияга кетишти. Азыр иштеп аткандардын көптөрү мен чогуу иштешкем. Көптөрү менин окуучуларым азыр. Азыр ошо иштеп аткан көп жетекчилердин баары азыр жанагындай башкармалыктын башкалардын баары тең менин астыман өткөн, менен чогуу иштешкен, менин окуучу балдарым. Бирок кептин баары азыркы жетекчиликте болуп атпайбы? Мына өзүңөр ойлосоңор, кыргызда деле кеп бар го. Бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун деген сөз бар да. Анан азыр бизде мамлекеттик деңгээлде бул кадр саясатын туура эмес алып баргандык ачык көрүнүп, ачыктан ачык көрүнүп турбайбы? Мына биздин атайын кызмат деген бул жөнөкөй орган эмес. Бул мамлекеттин коопсуздугун, эл журттун коопсуздугун камсыздоочу, керек болгондо ошолеки чакыруулар менен жана коркунучтар менен түздөн түз иш алып бара турган биздин негизги органдардын бири, мамлекеттик органдардын бири. Мындай атайын кызматты кармап туруш өтө накладно, жана орусча айткандай, көп каражатты талап кылат. Анан иштеп аткан адамдарды аяка окутуп, үйрөткөнгө бир топ жылдар керек. Ошого карабастан бир да мамлекет жок дүйнөдө атайын кызматты кармабаган. Анткени атайын кызмат деген, жана мен айтып кеттим, эгерде атайын кызмат өзүнүн ишин мыйзам түрүндө иштей аткара турган болсо, мамлекеттин коопсуздугун, улуттун коопсуздугун түздөн түз сактай турган, өзүнүн функцияларын түз аткара турган болсо, ал мамлекетте мындай көрүнүктүү бир жаңжалдар да болбойт. Мамлекеттин жанагындай фундаментине бир соккура тургандай бир көрүнүштөр да болбойт. Вот бизде жана уже эмеге айланып калды, мындай көнүмүшкө айланып калды. Бир 10 жылдан бери жана 2005 болду, 2010 болду. Бул мамлекеттик ичиндеги атайын кызматтын ролун ошол кездеги мамлекеттин жетекчилери, азыркы мамлекеттин жетекчиси да ошондой мамиле кылып атышат. Буну түшүнбөстүк болуп атат да. Муну каалагандай калча берсе болот дегендей, өзүнүн саясий кызыкчылыгына болобу, же башка кызыкчылыгына пайдаланып, бул атайын кызматты пайдалана берсе болот деген, буларда ушундай жеңилдик түшүнүк болуп атат да, жеңил түшүнүк болуп атат. А бул негизинен бул мамлекеттин кызыкчылыгына иштей турган абдан керектүү орган. Шамшыбек мырза, мына атайын кызматка абдан көптөгөн сындар айтылып атат. Анан учурдагы атайын кызмат биздин улуттун коопсуздугун сактаганга гана иштеп атабы же башка дагы бир саясий кызыкчылыктарда иштеп атабы? Эми коопсуздук кызматы бул мамлекеттин өзөгү болуш керек да. Мамлекеттик органдардын ошо мамлекеттин багытын көрсөтө турган өзөк болуш керек да. Мына мен мамлекетибиздин тарыхына кайрылгым келет. Мына 25 жыл эгемендүүлүктү алгандан бери коопсуздук кызматынын жетекчилигине мына ошол кандай биз эгемендүүлүктү алдык, бир 4-5 ай өткөндөн кийин эле ошол жерде профессионал, чекист, өмүр бою ошо коопсуздук комитетинде эмгек кылган генерал-лейтенант Союздун Асанкулов, Жомойек Асанкуловичту жумушунан алып, анын ордуна эч кандай тиешеси жок вице-президент болуп иштеген Кузнецов дегенди алып барып койду. Мына ошондон баштап коопсуздук кызматы биз эгемендүүлүктү алгандан баштап
баягы башынан эле кыйшык атка минди деген сыяктуу болуп калды да, мына ошондон бери ким гана келип кызмат өтөгөн жок. Гражданский жумушта жүргөндөр келди, милиция органынан келди. Советтер Союзунун убагында атайын СССРдин Совет министринин секретный жашыруун постановлениясы бар болчу, токтому бар болчу. КГБ органына МВД системасынан эч качан кызматка алчу эмес. Тескерисинче ошол МВДнын кадрларын күчөтүү максатында Коопсуздук комитетинин кызматкерлерин дайыма жетекчи органдарына МВДга жиберип турчу да. Ал мына МВД системасынан келип иштешти, таможнядан келип иштешти, жана бөлөк органдардан келип иштешти да. Эң негизгиси, мен эмнени айтайын дедим. Эң негизгиси баягы ушунча жылдан бери Союздун убагында түптөлгөн фундаментти четинен талкалана баштады да. Мына бүгүнкү кебетебиз ошол 25 жыл башталган баягы талкалоо процесси дагы эле жүрүп атат да. Эч кандай мындай түзөтүү, реформалоо, ошону күчөтөлү, ошол коопсуздук кызматын тийиштүү жардам көрсөтөлү, ушуну нукка салалы, ушуну финансылоону жакшырталы деген бир сөз уккан жокмун. Мына 25 жылдын ичинде баягы коопсуздук кызматынын бир билдирүүлөрүнө таянып, мейли экономикалык багытта, мейли билим берүүдө, мейли маданиятта, мейли энергетикада, мына ушу коопсуздук кызматынын информациясына ылайык мына Маврикиндей чоң бир жетишкендиктер болду. Же болбосо ушул коопсуздук кызматынын маалыматына ылайык мына Маврикиндей иштерди, момундай реформаларды жүргүзүү болду деген бир дагы информация уккан жерибиз жок да. Сөзүңүзгө аралжы, учурда атайын кызматтын кызматкерлери Кыргызстанда кайсы жакта даярдалат? Мисалы үчүн Орусияда ФСБнын академиясы бар, ал эми Кыргызстанда. Азыр эми чет өлкөдө мына Россияда ФСБнын академиясына анча-мынча квота берип 15-20 студент жиберип, курсанттар жиберип аяктан билим алып келип атышат. Андан бөлөк Казакстан анча-мынча квота берип өзлөрүнүн окуу жайында тарбиялап атат. Анан эми биздин комитеттин алдында окуу жайы бар. Ошол жерден 6 айдык курсын өтүшөт, андан кийин уже опер составка алынышат да. Мурун мисалы үчүн кадрды даярдаш үчүн жылдар керек болгон. Мына Союздун убагында мени 4-5 жыл изучать этип, мен райком комсомолдун биринчи секретары болуп аткан иштеп жүргөн жеримен окуусуна жиберишкен да, высшая школага жиберишкен. Мына кадрды ошентип тандаш керек да, кадрды бул коопсуздук кызматына кадр даярдоону түп тамырынан бери өзгөртүш керек. 1 күндүк, 2 күндүк карап туруп алганды токтотуш керек. 6 ай, 1 жыл дегенди, жок дегенде 2 жыл, 3 жыл даярдап, ошондо ошол иштей турган сотрудник дагы бул кызматтын баасын, баркын, эмнеге барайтканын өзү дагы билип калат да. Ошондо көбүрөөк изучать этсе, көбүрөөк ошону айтып, эмне жумуш экенин, ошонун престижин көтөрсө, ошондо сапаттуу кадрлар менен камсыздаса болот да. Анан 6 айда, 3 айда кадр тандоо деген болбойт да. Рахмат. Марат мырза, мына сиз Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисин абдан сындап келесиз. Сиздей сын айткан учурда адам жок болуш керек. Анан бул жеке таарынычтан уламбы же чын эле учурдагы Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси туура эмес саясат жүргүзүп, ал жерде туура эмес иштерди кылып атабы? Мен чын айтайынбы? Мен эч качан өзүмдүн жеке кызыкчылыгым үчүн бир кишини да мындай сындап көрө элекмин. Мен бир кишиге атайын тийишпейм. Андай мен адат жок менде. Бир да киши менен конфликт эткөн эмесмин. Мен ушу органда иштеп жүрүп, кичи кездеги бул ата-энебизден алган тарбия да таасир этет болуш керек. Ушу акыйкаттылык бузулган жерден мен өзүм сөзүмдү дайыма айтып келгем. Мен Союз убагында бери иштегем. Мына Шамшекте органга алганда мен муну ушул экини изилдеп, муну даярдаганга да мен катышып калгам. Действительно бул Кочкор райком комсомолдун биринчи секретары болуп турганда мен анда Кочкордо иштечимин. Ошол кезден баштап азыркыга чейин мына андан кийин Акаев Нубагов өттү, Бакиев Нубагов өттү. Ошо түз айткандыгым үчүн иштеп турганда да ошо иштеп аткан жетекчилерди сын айткандыгым үчүн бир нече жолу мени кууntукташты. Акыркы убакта мына Бакиев Нубагында мен ошондо билесиңер
2007-жылдары бу жерде эмне болду эле? Элди эки бөлүп койду, ачыктан ачык эле. Түштүк түндүк кылып бөлүп койгонда. Мына могу эки площадка туруп алып, бир жакта түштүк адамдар, бир жакта түндүк адамдар чогулуп алып. Мен ошо түштүктө да иштеген, түндүктө да иштеген адам катары. Эки жакта да менин жакын жолдошторум, досторум, туугандарым бар адам катары. Мен ошону көрүп айткам, чогулушта, жанагындай биздин оперативдик чоң чогулушта офицерлер катышкан чоң залда айткам. Бул азыркы мамлекеттин кылып аткандагы биздин ошого бизди аралаштырып, элди эки бөлгөнгө бул туура эмес саясат жүрүп атат. Мен муну колдобойм. Анан силер мындай сын айткандардын баарын коркутуп атасыңар. Керек болсо мындай чыккынчылык үчүн атып ташташкан деп эмне коркутуп атасыңар? Азыр коркуп иштей турган мезгилби? Мен силерден коркпойм деп ачык айтып койгом. Мына ошондо анан мени Москвага айдап ишкен. Акыркысы мына эми азыркысында мен мынакей Дүйшөбаевдин убагында. Отунбаева болбостон мен алып барып биринчи орун басарлык болду Дүйшөбаевга. Мен Москвага кайра кетмекмин. Сүйлөшүлгөнбүз. Сөзүнө турбады да кайра алып барып койду. Сиз биякта келесиз. Жана терроризмге каршы борбор түзүңүзчү деди. Түздүм. Ошого мен директор да кылды. Биринчи орун басар болду. Мен көрүп аттым Дүйшөбаевдин кылып аткандарын. Сыртта жүргөн адамдардын эч даярдыгы жок, окуу билими жок. Бизге коопсуздук комитетине тийишеси жок адамдарды алып келип, ключевой постторго кое баштады. Көп адамдарды алып келе баштады. А ошол жерде иштеп жүргөн балдардын баарын распоряжение чыгарып коюп, бул Акаевчил, бул Бакиевчил деген шылтоо менен чыгарып коюп жүрдү. Кояй десем укпады. Отунбаева келип түздөн түз айттым. Росакан бул кылганыңар туура эмес, эмне кылып атасыңар десем дагы ал жетпейт экен. Дейсиз да дейсиз башын жерге салат. Марат канча эметер деген дагы. Анан ошондо да мен силер менен кошо моралдык жоопкерчиликке тартпайм. Анткени балдардын баары мени жакшы билет да. Мен кичинекейден бери чогуу иштешкенбиз да. Мага келип даттанышат. Марат канча бул эмне деген, бул эмне ушундук. Марат канча моретин токтотпойсуңар деп. Мен айтсам болушпайт. Анан мен ошол жерде былжырап отура беришим керекпи? Мен ошондон протест катары өзүмдүн ыктыярым менен заявление жазып туруп мен отставкага кетип калгам. Мына эми азырда пенсияда жүрүп мына көрүп атам. Эмне болуп атканын. Жетекчилер биринин артынан бири алмаштырып атат. Профессионалдар келбей атат. Анын кесепети биздин мамлекеттин коомдун коопсуздугуна түздөн түз таасир этет. Анакей эменин Кытайдын элчилигинин астында чоң жардыруу болду. Мына ошондорду алдын ала алыш керек эле. Бирок мен айтам, аерде биздин балдар иштеп атат. Жакшы иштеген кызматкерлер бар. Бирок ошол балдардын жумушун жакшылап уюштуруш керек да. Ал ошондой чоң мамлекеттик деңгээлде, ошондой чоң жумуштарды, оперативдик жумуштарды уюштуруш үчүн ошо жетекчи өзү кесипкөй адам болуш керек. Туурабы? Өзү билими жогору болуш керек, тажрыйбасы мол болуш керек. Ошо балдарга айтканга моралдык жагынан дагы өзүнүн эмеси болуш керек да, укугу болуш керек да. Анан кантип ал ошол балдарды уюштуруп бере алат? Эгерде ал балдар өзү ошол жумуштун основасын билбесе, окуусун окуп келбесе, ал жерде бир күндө иштебесе, ал балдар кантип анан мына аны ачык керек да, элге чыгарыш керек да. Кантип эл билбеш керек муну? Анан айткан кишинин ооzu жаман болуп эле бизди сындап атат деп бизди душман катары көрүп атпайбы? Сындаган адам катары көрбөйлү, душман катары көрүп атпайбы бизди? Анан мен сындаганым мына кадрларды талкалап бүттү. Эми өзүң жана суроо бердиң, кай жерден даярданат депчи. Да көбүнчө биздин Россия Федерациясынан даярдап беришет, биздин келишимден көп жылдардан бери, 10 чакты жылдан өтүп кетти. Ошондон бери даярдап берди. Мына ошол эки ФСБнын академиясын кызыл диплому бүтүп келген балдардын баары тең. Мурдатан бери иштеп жүргөн балдарды, тажрыйба алып калган балдардын баары тең сен деген тиги бизге сын айткан адамдын тууганысың, инисиң, баласысың, кудасысың деген шылтоо менен мажбурлап баарын тең жумуштан кетирип атыптыр. Кээ бирөөнү мажбурлап арыз жаздырып атыптыр. А кээ бирөөнү болсо жөн эле жанагындай мыйзамсыз иш аракет кылып, өзү астында иштеп аткан адамдарга мыйзамсыз буйрук берип, моуну кетиресиң. Анткени мунун агасы, мунун байкеси, мунун атасы бизге сын айтып жүргөн адамдар деп туруп, анан приказ чыгарып атпайбы? Бул мыйзам бускандык. Бул кылмышка тете иш да. Сөзүңүз оозуңузда. Мына жакында эле пресс-конференция берип, сиз Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Абдил Сегизбаевди чоң айыптоолорду койдуңуз. Анан бул сиздин иниңиздин кызматтан алышы менен байланыштуубу же кесиптик иш боюнча? Эми бул иним жөнүндө себеп болду. Инимди жөнүндө булар айтты. Бул эмне үчүн жана институттун жетекчисине чакырып алып туруп, өзүн өзүнөн бир тобул адамды орусчалап сөгүп да. Сен эмне кылмай жүрөсүң Мореке? Жана генерал Иманкуловдун иниси сен эмне иштеп жүрөт дейт. Ал нормально иштеп жүрөт, жакшы, ишин жакшы билет. Иштеп жүрөт десе, эмне кылмай кетир дейт. Кантип кетирем? Кайсы негизде кетирем десе, айтат. Кетир, мен буйругум сага негиз болот деп. Бул көрүңөрбү? Өзүнүн кызматын кыянаттуу түрдө пайдаланып, тигеме мыйзамсыз буйрук берип атат. Бул деген кылмыш жазып атат. Анан алар приказ чыгарып кетирип атпайбы? Эмне негизде кетир деп барып приказын сураса, иним бар. Айткылачы, мен эмне негизде кетирип атасыңар? Мен эмне кылдым десе,
сен деген жана контракттагы условияларды аткарган жоксуң деп. Кайсы условияны аткардыңсың көрсөтө албайт. Эчтеке көрсөтө албайт. Мына азыр сотко берип койдулар, азыр сот караган татабы. Эми кайра ордуна толтур ордуна басынайды деп эми. Ошого окшогон бир топторду. Анан мен ал иним өзү соттош өзү укугун коргоп алат. Менин сын айтканым карабайсыңбы? Жанагы Иманкулов деген генералдын бизди көздөй сын айтып атат. Мамлекеттин жетекчисине сын айтып атат. Биздин коопсуздук комитетин бизге жетекчиликке сын айтып атат деген шулуктоо менен кетип атат. Бул эмне деген шулук? Бул деген саясий оппоненттердин кугунтуктоого жатат да тура. Мен ошол экини эл журтка мамлекетке билдирейин деп пресс-конференция бердим. Билсин. Бул Бакиевтерди биз сындап келебиз. Мына азыркыларды жетекчилер сындап күнүгө 2 оозун берле Бакиевтер, Акаевтер болуп аткан. Мына булар ошолордун коллегиясына түштү. Ошолор кылган иштерди булар кыла баштады. Азыр монтип сындап атат. Биздин тааныштардын баары тең таанышы деген чыктоо менен бизди жумуштан кетирет. Эртең болсо булар дагы күч көтөрүлөт дагы анан бизге түздөнтүп кол сала баштайт деп ойлойм. Бизге окшогон саясий оппоненттерине, жалаң эле мага эмес, башкаларына да. Анан кийин жанагы Садырков кошуп, анан булар айтат, мен муну өлтүрсө да болот деген ойуна келет болуш керек. Анан өлтүрө да баштайт болуш керек. Мына ошол экиндей тенденцияга өттү деп мен коомчулукка сигнал бергени гана чыктым. Башка максат жок болду. Иним өзү азыр мына соттошуп алып, өзүнүн сот укугун коргоп алат ал. Рахмат. Атайын кызматтын айланасына кайрылып келсек, генерал-майор Бейшенбай Жунусов 2012-жылы Улуттук коопсуздук комитетинде жашыруун сырларды сактоодо бир топ көйгөйлөр бар деп Жогорку Кеңеште билдирген экен. Анан Улуттук коопсуздук комитетинде жашыруун сырлар кандай сакталат? Сакталып жатабы? Улуттук коопсуздук кызматы негизинен түп тамырынан бери бул жашыруун сырларды сактап келген, ал жерден жашыруун сырлар утечка болуп бөлөк жакка чыкпайт. Бөлөк жакка чыкчу ведомстволор, министерстволор, бөлөк мамлекеттик органдар бар да, ошолордон жашыруун сырлар чыгып кетиши мүмкүн. Комитеттин ичинде эми мына мен кайра эле баягы тарыхка кайрылам, 25 жылдын ичинде ар ким келип башкарып атпайбы? Убагында ошол эле өтө жашыруун сырлардын копиясын алып, ошол президенттердин жолдошторуна, бөлөктөргө, бир туугандарына жеткирген фактылар болгон. Ошол президенттин жакындарына жеткирген ошол эле сырларды, ошол эле информацияларды, ошол эле биринин баягы саясий оппоненти болобу, же кызыктар бир тараптын телефондорун угушуп, ошонун эмне деп сүйлөшүп атканын жеткирген фактылар болгондо, азыр мен айтуудан алысмын, убакыт көргөзөт да, убакыт көргөзөт. Өткөн 2 президенттин артынан көп чуулгандуу иштер көп болду. Ошондой өтө совершенно секретный информацияларды копиясын алып, тез аранын ичинде бөлөк адресатка жеткирген, неположенный адресатка жеткиргендер болгон. Неположенный кишилердин баягы телефондорун уккандар болгон, анан саясий куугунтуктар болгон. Марат Буканович айткандай, саясий куугунтуктар мына азыр жаңы баш көтөрүп башталып атат да. Бул эч кимге жашыруун сыр эмес. Бул Кыргызстан биз демократиялык мамлекет катары сакталып калалык десек, мына азыртадан ошону токтотуш керек да. Биз саясий куугунтук деген болбош керек. Биз өзүбүздү демократиялык мамлекетпиз. Бизде плюрализм мнения болот. Бир эле маселе боюнча, мисалы, конституция реформа кылабыз деп демилген менен чыгышты. Бир тарап макул тарабы бар, бир тарап каршы тарабы бар. Бөлөк көп маселелер бар. Мисалы, улут маселеси боюнча, бөлөк маселелер боюнча ким каршы болсо, ошол элдин душманы болуп калып атат да. Андай болушу мүмкүн эмес. Биз 25 жылдын ичинде демократияга көнгөн мамлекет, көнгөн элбиз. Ошондуктан эгер ошол бир мамлекеттик демилгеге каршы болуп калса эле, ал кыргыз элинин душманы болушу мүмкүн эмес да. Саясий куугунтук деген да болбош керек. Рахмат. Жашыруун сыр боюнча айтып берейинчи. Бул биздин мамлекетте жашыруун сыр деген бул мамлекеттик сырлар бар. Кызматтык сырлар болот, анан аскердик сырлар болот. Мына ошонун баары тең биздин улуттук коопсуздук кызматында камтылган. Башынан аягына чейин ошондой сыр камтылган материалдар менен, маалыматтар менен иш алып барышат. Ошондуктан бизди комитетте режимдик объект деп коет. Жашыруун сырлар менен иштеген. Алас келгенче бул биздин жанагы
мыйзамдар боюнча биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бүт мамлекетте болгон башка мамлекеттик органдардын баарын ошо жашырын сырлар менен кандай иштейт, ошондой материалдар менен кандай иштейт, ошону көзөмөлдөөчү орган бул. Ар бир керек болсо президенттик аппаратында ушундай иш алып барып атат, жогорку кеңеште ошо жашырын сырлар менен ишти кандай алып барып атат. Мына ошонун баарын маал менен текшерип, ошонун бузулгандарын боюнча акт түзүп, эгерде ошону таптакыр одоно буза турган болсо кылмыш козгоп, жашырын сырларды сыртка чыгарып деген эме менен. Булар ошондой чоң полномочиясы бар. Аны билген адам жасайт. Анан билбеген адамдар азыр ошого дилетанттар отуруп алып, эмне жумушту уюштурат. Булар жанагындай саясий оппоненттин артынан эле тынчымай, аңдымай, жанагындай жаштырып алып, интернетке салып коймой болбосо, мамлекеттик коопсуздук деген бул чоң комплекстүү, өтө чоң татаал жумуш. Ал татаал жумушту только профессионалдар менен алып көтөрүлөт. Ишти билген адам көтөрүлөт. А бул жөн эле мамлекет жетекчисине кошомат алып, ошон жакын адамдары эптеп жанагы ошол материалдарды көтөрүп барып кошоматтык кылган бул деген улуттук коопсуздукту сактоо, аны камсыздоо дегенге жатпайт бул. Мына жакында эле Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев оперативдүү ийгиликтин аркасы менен алынган белизден бир документти көргөзүп, ал интернет булактарына, телеканалдар аркылуу көргөзүлдү. Анан бул оперативдүү ийгилик менен алынган материал дегенге кандай? Мен билбейм бул кандай ийгиликтерди оперативдик ийгилик деп жүрөт. Бул өз оперативдик бир иш алып жүрдү экен. Илгери оперативдик ийгилик болуш үчүн бул деген жылдаган оперативден орусча айтканда оперативно-розыскной деятельностью заниматься керек. Бул оперативдик кызмат болуш керек. Ал күн түндө иштеш керек. Ошонун азысын билиш керек. А бул иши Сегизбаев ошону билбейби? Анан экинчиден мына жанагы алып келдик деп туруп, анан кийин президентке тааныштык деп туруп, анан журналисттерге бүт содержаниясынын сүрөтүнө тартып чыгарып койду. Бул оперативдик материал алды деген бул оперативдик жолдор менен, ошо биздин кызматтар менен оперативдик түрдө, жашырын түрдө кызматташкан адамдардын жардамы менен келди деген материал сөз болуп атат да бул. Эми ошол жерге бүт баарын ачык айкындап чыктады. Бул оперативдик жумушту түшүнгөн, атайын кызматтын жумушун түшүнгөн адамдар мындай кылбайт эле. Бул оперативдик материал келгенде муну коомчулукка чыгарга эрте. Аны изилдеп, оперативдик текшерүүлөрдү жүргүзүп, ошол негизинен анан жана материалды алган, эгерде ошол составында кылмыш иши боло турган болсо, аны легализация жасап, легализация деген аны биздин уголовно-процессуальный кодекстин негизинде билдирүүлөрдү алабы, же жанагындай түшүнүк каттарды алабы, анан ошол эки жанагы оперативдик материалды оперативдик источник деп коет. Булактарды жашырып, ал коомчулукка билинип калбасын. Анткени анын келечеги бүдөңүк болуп калат. Аны өлтүрүп коюшу мүмкүн. Аны эртең тагдырына балта чабылып калат ошо кызматташкан адамдардын. Ошонун баарын жашырып туруп, анан кийин муну легализация кылгандан кийин анан кийин прокуратурага өткөзүп бериш керек. Ошондон анан президенттерге өткөзүш керек. Жокбосо президентке оперативдик маалымат тааныштырган күндө дагы аны прессага чыгарбаш керек. Ал өтө жашырын сур бул. Эгерде бул азыр Сегизбаев жана материалды президентке көрсөтүп алды. Эгерде ушул эки жаңжал аягында ошо жана буларга берген оперативдик түрдө жана жашырын түрдө булар менен кызматташкан адамдын аты жөнү, адреси билинип кала турган болсо, бул Сегизбаевди эртең түздөн түз кылмыш иш козгоп туруп муну эмеш керек. Анткени ошол эки кызматташкан адамдар бул деген алар жөнүндө маалымат өтө жашырын мамлекеттик сыр деп эсептелет. А мамлекеттик сырды ачыкка чыгарып койдуган үчүн бизде кылмыш кодексинде ал үчүн чоң статья бар. Ошого алып келип койду. Дал ушул эле белизден келген ат боюнча сиз кандай комментарий берет элеңиз? Мен эми атайын орган бир бийликке иштебеш керек да, президентке, же өкмөткө, же жогорку кеңешке. Бул ошол мамлекеттин коопсуздугун жалпы караш керек да. Анан биздин атайын кызмат менимче бир жактуу. Мына саясий оппоненттер чыкты, Текебаев, баш болгон ата мекенчилер, аларга каршы компроматты ошо каяктагы бир Белиз деген мамлекеттен таап келип атышат да. Эмне үчүн буга чейин мына көп азыр тетиги Латын борбордук Америка эмес, мына тегеректеги эле жүргөн кыргыз элинин душмандары бар. Баягы пожизненно кесилген. Ошол эле Чуулганду, Батыровду эмне алып келип отургузушпайт. Ошол эле Бакиевтерди эмне үчүн алып келишпейт. Ошол эле Үсөновдорду эмне үчүн алып келип отургузушпайт. Анан ошол бир катты издеп, Белизге чейин барып, оперативдүү ыкчам методдорду колдонушат.
биздин кыргыздын душмандарын алып келип отургузуп, мына ошолорду алып келип отургузса, Кыргызстан үчүн жанагы ошол 7 апрелде каза болгон 100гө жакын кырчындай жаштарыбыздын туугандарына дагы, жалпы кыргыз элине деле бир жок дегенде көксөбү сууп калат эле да. Шамшек, булардын ага алы жетпейт да. Булардын ага билими да жетпейт, тажрыйбасы да жок, булардын ага алы да жетпейт. Булардын мүмкүнчүлүгү да, саясий эрки да жок булар. Анан кайдагы нерсени айтып атасың? Булардын бир саясий эрк керек аны алыш үчүн. Булар менен ошол эки мамлекеттер сүйлөшө билиш керек. Буларды тоотуш керек. Аларды алып келиш үчүнчү. Жок, мен сага оппонент катары эмес, мен сага дополнение катары айтып атам да. Анткени алар тоотпойт да бул. Бир жактуу жанагындай саясий эме как будто только президентке иштей турган орган катары көрүнүп атат да азыр. Ошол аябай аракет кылышып, аябай жанагындай президенттин кабинетинде жанагындай бир театрализованный шоу деп жана депутаттар туура айтып атышат да. Ошонун кереги бар беле. Андан бөлөк коопсуздуктар толтура. Азыр мына диний экстремизм деген толтуруп алып атат. Тетиги Иракта, Сирияда аябай катуу экстремизм, ИГИЛге каршы Россия бир жагынан Америка эметип атат. Ошондон качкандар эртең бүрсү күнү Кыргызстанга, Орто Азияга кирип келиши мүмкүн. Мына ошондой коркунучтар турса, биз каяктагы бир белиз, эгер сот көрпөсүндө доказать этсе, күнөөсү болсо күнөөлөрүн алышсын да. Аны эми КТРден бүт кыргыз элине жар салып, мен эмне кызыкчылыгы бар экенин түшүнбөйм да аны. Мен ушуну айтып коем, бул материал Белистен алып келеби, же деңиздин түбүнөн алып келеби, же тиги мамлекет эме дүйнө жүзүнүн башка бурчунан алып келе берсин. Но оперативдик материалды сотко бере албайт да. Сотко бериш үчүн этаптар керек. Прокуратура да бере албайт оперативдик материалды. Прокуратурага да бере албайт. Прокуратура бериш үчүн ошо оперативдик материалды мен айткандай легализация жасаш керек. А болбосо жанагындай источниктер маалымат берген адамдын билинип калып, ошодокиге кийин таасир этет. Бул деген атайын кызмат анда шалакылык келтирет дагы, ошо менен жетекчиси жоопко тартылат. Экинчиси, жанагы адамдарды алып келе албайт депчи. Эми булар ошондой болуп атпайбы? Адам конкреттүү бул саясий оюн болуп атканын бул кесипкөй адамдар эмес, жөнөкөй адамдар телевизор көрүп аткан, азыркы кырдаалды байкап аткан адамдардын баарына маалым болуп калбадыбы? Анан ушул адамдар мына кече биз атайын бир тегерек столдо ушу биздин улуттук коопсуздукка коркунучтар жана чакыруулар жөнүндө сөз болуп, ошол жерде жана биздин көп бизде иштеп кеткен ветерандар, генералдар, полковниктер отуруп алып өзүнчө мындай ой бөлүштүк да. Ал жөнөкөй ой бөлүштүктөн эмес, бул биз эмне болуп кетет? Биз ошол эки келечегибизге, биздин мамлекеттин келечеги, биздин коомдун келечегине кандай коркунучтар болот? Ошол экини кантип болтурбабыз деген мындай кооптонуунун негизинде гана сөз кылдык да. Ошондой бир жыйынтыкка келдим. Мына мен өзүм айттым. Азыркыга окшоп биз атайын кызматында ушундай дилетанттар жетектеп отурганда, биздин мамлекеттин дагы, анан коомдун дагы коопсуздугун ушу бизде потенциальный коркунучтардан да жанагы ана чакыруулардан да булар сактап калат деп бизде ишенич жок деген айттык. Ишенич жок азыр. Бул деген мамлекеттин башчысы бул жөнүндө абдан маалымат алыш керек эле. Азыркы кылып аткан иштери менен бул мамлекеттин жетекчисин, президенти Атамбаевди түздөн түз бул подставлять этип атат. Түздөн түз подставлять этип атат. Аны ушундай адамды мыйзам бузуп аткан адамды, жанагындай билбеген иш менен президентти кошо бир эмеге сүйлөп алганын президент байкап туруп, буну эмне кармап турганга мага таң калыштуу болот да. Мага эмес, көп кишилерге таң калыштуу болот. Убактыбыз аягына келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн чабыт көрсөтүүсүндө атайын кызматтын азыркы абалы тууралуу сөз кылдык. Студиябыздын коногу генерал-майор Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов жана коопсуздук кызматынын ветерандарынын коомдук уюмунун төрагасы Шамшыбек Осмонкулович Медетбеков болду. Саламат калыңыздар.